Жомоктор дүйнөсү. Баатыр коyon. Анда мындан bir аттап коyon кайыңталды аралап келе жатты. Узун кулактарын делдейтип, шырп эткен табышка элеңдей карайт. Бадалдын арасынан чымчык пыр деп учса, так секирип ыргыткан топтой кетет. Өшөнтүп келе жатып коyon каш кулактын ийинине туш келди. Аны көрө коюп, жүрөгү болк этти. Бирок коyonда намыс бар эле. Ал башкалардан өзүнүн коркоктугун, алынын жетишинче жашырчу. Бул жолу да кашкулакка сыр бербеди. Үнүн токтоо чыгарып, "Иштер кандай кошуна?" дей салды. "Кандай болмок эле? Иштер жакшы", деди Берке. "Жумган көзүң ачылбайт. Сенин жакшың ошол болсо, жаманың кандай болду экен?" Кошуна", деди кашкулак. "Мага сын такканды эмне кыласың? Жинтийген немедей, тигинде мындан бүр көрүнөсүң. Саал токтоорок болсоң болбойбу?" Коyon кашкулактын сөзүнө териге түштү. "Токтоорок деп коесуң, сага окшоп үй күчүк болуп жатканча серүүндөп басканым жакшы эмеспи? Тоо токойду аралап, жер көрүп, ар түркүн айбанаттар менен аңгемелешип, аюу, карышкыр дегендер бар." "Карышкыр? Сен качандан бери карышкыр менен тааныш болуп калгансың?" "Сага окшоп ийинде жатсам кайдан көрөм? Кашабаң менен нечен ирет кабышып, нечен ирет табыштык го. Могул из ошол кадырлуу досуң кашабаңдыкы го?" деп өйдө караса, эми эле маңдайында турган коyon жок. Алдагайда чымын куюн болуп, калың бадалга сүңгүп бараткан экен.